Гарвард университетинин изилдөөчүлөрү карантиндик чектөөлөр 2022 жылга чейин уланышы керек деп эсептешет. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Ага ылайык пандемиянын жүрүшү азыркы тапта коронавирустун адамга белгисиз болгон өзгөчөлүктөрүнөн көз каранды. Азыркы тапта коронавирус жыл мезгилине кандай таасир этет? Ооруган адамдарда вируска каршы иммунитет иштелип чыгабы же жокпу белгисиз. Божомолдордун бирине таянсак, эгерде карантиндик чектөөлөр алынып салынса, вирустун жайылышы күзүндө күч алып, кышында сасык тумоо менен атаңдашат. Мындан улам ооруканалар кайрадан бейтаптарга толот. Коюлган чектөөлөрдү вакцина иштелип чыкмайынча жана ооругандардын саны азаймайынча толугу менен алып салбаш керек. Кандай болгон күндө да эпидемиологиялык көзөмөл ошол бойдон калуусу керек. Анткени вирус 2024 жылы кайрадан жанданышы мүмкүн, деп билдирген окумуштуулар. Ошондой эле окумуштуулар чектөөлөрдү сактап туруу ооруканалардагы абалды жакшыртып алуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүп берерин кошумчалаган.